Жалпы көрөрмандарыбызга саламыбызды узатып, дүйшөмбүдүн таңында кадырман көрөрмандарыбыз менен амандашып жатканыбызга биз кубанычтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсү түз эфирде кайрадан өз эфирлерин баштайт. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз. УТРК Баткен телеканалы таңкы Баткен көрсөтүүлөрүн көрүп жатасыз. Азыр болсо таңкы мейманыбыз келген бизге, дароо тааныштырып, катарыбызга кошуп, керемет ырларын чогуугабыз. Бүгүн биздин студиябызда мейманда маданияттын мыктысы, ырчы, обончу, аткаруучу керемет ырлардын, керемет обондордун жаратуучусу Орозбек Сапаров. Сиз жана биз сүйгөн Орозбек Сапаров мейманда, кош келдиңиз. Кушбак кылсын. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Рахмат. Жалпы кыргыз эли менен амандашабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу баткендиктерим, урматтуу эл журт. Кутмандаңыздар менен, сиздер менен Баткен телеканалынын эртең мененки түз эфиринде саламдашып, баарлашып атканыбыздан кубанычтабыз. Биз да сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Негизи эле жакшы жүрөсүзбү? Рахмат, Аллага шүгүр, жакшыбыз. Газдан суугала келдиңизби, карала келдиңизби биздин студиябызга? Студияңыздарга керемет обондорду алып келдик бүгүн сиздерге. Ырдап берип, маанайыңыздарды кичине дагы көтөрсөк, кубанычтуу болобуз. Кубанычтабыз биз дагы. Айылыңыздарда аба ырайы кандай? Аба ырайы жакшы. Жылуу элеби? Жылуу, ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, бул учурда Баткен шаарында абанын температурасы 11 градус жылуу экенин көрсөтүп турат. Андыктан сыртка чыкканда сөзсүз түрдө дал ушул температураны эске алып, анан кийинип чыксаңыз болот. Орозбек ага, анда эмесе келиңиз. Жакшы бир ыр менен программабыздын көшөгөсүн ачып алсак кандай болот? Албетте, даярбыз. Кайсыларды? Сүйүүмдү жашыра албайм деген чыгармабыз. Ай, биз колдоп туралы. Сүйүүмдү жашыра албайм. Орозбек Сапаровдун аткаруусунда кабыл алып коюңуздар, кеттик анда эмесе. Биз үй деп туралы таңкы жакшы маанайыбызды чогуу ыр менен ачып алабыз. Жандуу ыр менен болгондо дагы, үй деп туралы. Сүйүүмдү жашыра албайм. Таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыз. УТРК Баткен телеканалында. Şarmının tübölükü Asılım dep erkeletken Jetersin sen süygönüne Süyümdü jaşır albayım Hoş bolgun dep aytalbayım Argasızdan ırdaymın Süyüm dep kaytalay Süyümdü jaşır albayım Hoş bolgun dep aytalbayım Argasızdan ırdaymın Süyümün dep kaytalayım Ayga tengip men özüngü jürör elem sıymırtanan Argam tügönüp men turamın jürök sızdap mahabattan Süyümdü jaşır albayım Hoş bolgun dep aytalbayım Argasızdan ırdaymın Süyüm dep kaytalay Süyümdü jaşır albayım Hoş bolgun dep aytalbayım Argasızdan ırdaymın Süyüm dep kaytalayım Arman menen bul düynödö Yaşarmın men tübölükü Asılım dep erkeletken Jetersin sen süygönüne
жашыра албай, кош болгун деп айта албай, аргасыздан ырдаймын, сүйөм деп кайталай. Сүйүмдү жашыра албай, кош болгун деп айта албай, аргасыздан ырдаймын, сүйөм деп кайталай. Менин жана көрөрмандарыбыз менен биргеликте сизге мына ушундай алкыштарды айтып, кол чабууларды узатып атабыз. Рахмат. Сонун келиңиз эми Орозбек мырза, чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат, кандай жаңы обондорду, кандай жаңы ырларды чыгарып атасыз, ошолор тууралуу кепти баштасак. Рахмат, чыгармачылыгыбыз эми аракетти кылып атабыз. Баягы илхам деген нерсе гайып аламыдан келет да. Ошол баягы биздин устаздар айткандай, силер жүрөгүңөрдү таза кармагыла, жүрөгүңөрдү таза кармабасаңар, илхам булактары жабылып калбасын деп айта берчү эле. Ошол илхам булактарыбыз дагы качантан бери жабылып калганбы, обон жазбайбыз, бир 5-6 жылдан бери. Анан мына 1 жылдан бери эми аракет кылып обондорду даярдап атам. Анан чыгармачылыгыбыздын кичине сустап калгандыгы, обон жазбай калгандыгыбыз баягы жаш мезгилде сүйүүнүн күчү, анан курчтук, жаштык болот экен дагы. Анан көрүп эле сулуу кыздарга, анан топ кыздардын арасынан көрүп калдым, андай, мындай деп эле жазып эле бир обондор жарала берет экен. Бирок азыр жаш улгая. Андай кыздарды көрбөй калдым дебейсиз. Жаш эми жүрөк карбайт да. Жүрөк карбайт, бирок өмүрүң акырга чейин жүрөк карбайт. Ошо жүрөк 18 жаштагыдай тура берет го. Бирок эмне болгондо акылың түптөлөт экен дагы. Кичине өзүң токтолуп, өзүңдү кармап калат экенсиң. Анан баягы сөздөр кыйын болуп атат да мага, сөз табыш. Жөн эле мындай бир жана айттым го, бир топ кыздардын арасынан көрдүм деген сөздөр туура келбей калдыдан ошо сөз издеш менен оорамын да. Өзүм купулмат. Анан бир 7-8дей бир сөздөрдү таап койдум. Эми насип кылса мына азыркы той сезон болуп калды. Той сезон бүтсө кийин кышы менен отуруп алып ошол сөздөргө обон жазабыз деген деп турам. Кудай кааласа эми Аллахка шүгүр келип атат. Гайып аламыдан обондор булактай чуурулуп жүрөккө түшүп атат. Кудай кааласа элибизге тартуулайбыз. Обондор бар жаңы. Кубанычтабыз. Буйруса дейли, анда негизи эле айтып атпайсызбы, мен жаштык кезде ушундай ырларды аябай көп чыгарчу элем деп. Азыркы учурда Орозбек мырзанын жан дүйнөсү кандай ырларды каалап атат? Деги эле мындай өзүңүз бир теманы алып алгансызбы? Ал кандай тема? Мага кызык болуп атат. Кыздар үчүн жаш кезде арнасаңыз, азырчы? Азыр кимдер үчүн? Мен азыр дагы эле ошо махаббат деген сүйүүдү жогору деңгээлде баалайм да. Сүйүү, махаббат деген нерсенин ичиге боорукерлик, мээримдүүлүк, анан эң бир жакшы сыпаттар бар да, ошол махаббаттын ичиге камтылган да. Биз махаббат болбосо кантип жашайбыз? Бала чакабызга махаббатыбызды, мээрибизди чачабыз, аял затыга. Сүйүү бул сүйүү бар, жашоо бар дегендей. Сүйүү туурасында анан дагы бир эмелер, максатым ошол насаат ырлары, достор жөнүндө, ата-эне жөнүндө, анан жаратылыш тууралуу ошондой бир жакшы обондорду жазганга аракет кылып атабыз. Анда жакынкы арада балам жөнүндө, балдарыңыз кармап. Балам жөнүндө бар. Сонун анда мына ушул жакшы ырларды сизден күтөбүз. Буйруса, келиңиз Орозбек мырза, бүгүн мен сизди ырдатпасам болбойт. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, сиз кайсыл ырларды уккуңуз келип атат деги эле Орозбек мырзага болгон суроо талаптар болсо, анда экран түбүндө жазылган WhatsApp номерибиз кызматта экенин эсиңизге салабыз. УТРК Баткен телеканалы Таңкы Баткен көрсөтүүсү. Бүгүн биздин студияда маданияттын мыктысы, обончу аткаруучу Орозбек Сапаров мейманда. Кайсыл ырды аткарып бересиз? Айжамалды берейик. Айжамалды ырдаталы, анда эмесе жалпы айжамалдар үчүн, эфирде отурган Шарлотта үчүн, кеттик анда эмесе. Албетте, ошол Айжамал деген ырым Турар Кожомбердиевдин сөзүгө жазылган. Өтө сонун обон келип калган экен да, бир жазылганда. Ошолор менен
көптөгөн ийгиликтерге жеттик, элдин купулуга толгонбуз. Ошолорду аткарып берейин да. Ооба. Азыркы учурда жаш эстраданын жылдыздары дагы буларды аткарып жүрөт. Сыймыктануу менен бул Орозбек агабыздын обону деп биз да калабыз. Мына ушуларды өзүнүн аткаруусунда, автордун өзүнүн аткаруусунда чогум жигеректүү түз эфирде кал кеттик анда эмесе. Деп туралы Айжамалдар үчүн түз эфирде. Сиз болсо бизге СМС-ка узатканды унутпаңыз. Жакшы СМС-тердин баарын биз кабыл алууга даярбыз. Орозбек мырзага болгон суроо талаптар барбы, каалоо тилектер барбы? Дегеле бүгүн 21 октябрь кимдин үйүндө кандай жакшылык, кандай алардын баарын биз кабыл алууга даярбыз. Таңыңыз кийсин, биз менен бөлүшүңүз. СМС-каттарды узатыңыз, кабыл алууга даярбыз. Bağındırıp barakasın sezimdi, bardığınan jakыныrak görünür, bardığınan jakыныrak görünür. Ay Cemal, kaycaka gettin sen sulu Cemal. Ay Cemal, yürekti sızdatma sulu Cemal. Ay Cemal, kaycaka gettin sen sulu Cemal. Ay Cemal, yürekti sızdatma sulu Cemal. Salda tolgun sululardan bölünüp, kara çaçın mangayına dökülüp, okulandı bir okumda toktatıp, oy gölüne getken sisin çömülüp. Salda tolgun sululardan bölünüp, kara çaçın mangayına dökülüp, karegingin tüpküründe balgılda, kaysıl jigit sağa turap görünür, kaysıl jigit sağa turap görünür. Ay Cemal, kaycaka gettin sen sulu Cemal. Ay Cemal, yürekti sızdatma sulu Cemal. Ay Cemal, kaycaka gettin sen sulu Cemal. Ay Cemal, yürekti sızdatma sulu Cemal. Ay Cemal, kaycaka gettin sen sulu Cemal. Ay Cemal, yürekti sızdatma sulu Cemal. Ay Cemal, kaycaka gettin sen sulu Cemal. Ay Cemal, yürekti sızdatma sulu Cemal. Кол чабуулар болсун сонун. Эртең мененки көрөрмандарыбыздын мандайын аябай жакшы деңгээлде көтөрүп атасыз. Бул үчүн рахматыбызды айталым. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыз. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер. СМС каттарыңызды дагы аздан соң жаңыртып берүүгө даярмын. Бирок ага чейин бул жактан жазып аткан көрөрмандарыбыздын суроо талабына, жакшы сөздөрүнө токтоло турган болсок, Орозбек мырза мындай деп атат да, концертине суусадык, дегеле концерт качан коет экен, мына ушуларды аткарып берсе экен, Айсонун чакырып жакшы кылып турсаңар дегендердин аябай көп экен да, мен дагы аябай кызыктуу болуп атат. Сиз былтыр эфирге келгениңизде айтып берген болчусуз, буйруса жакын арада концерт коюу пландарым бар деп, мына ушул чыгармачылык кечеси тууралуу ойлонуп көрдүңүзбү?
Albatta, эми ошол элдин суроо талабы өтө көп. Ошол интернет булактарында жана мен өткөн былтыркы жылы түз эфириңерде концерт берем деп элибизге убада берген элек. Анан быйылкы жылы азыркы күндө мына Баткенден баштайын деп атам. Баткен алги эме деп коет го. Ааламга жол айылдан башталат деп эң биринчи өзүңдүн элиңдин кубулуга толуп, элиңдин батасы менен анан иш баштасаң, ошондой бир ийгиликтүү болот деп Баткенден баштап атабыз. Анан Баткен райондук маданият үйүндө 13 ноябрь күнү сахнада 30 жыл аттуу ошол чыгармачылык кечебизди өткөрөбүз. Мына жаңылык деп ушуну айтса болот да. Ошол тууралуу кеп баштайлы. Концертте борбордон эмес, жергиликтүү бардык шакирттеримди жана устаздарымды чакырганмын. Ошолор келип, менин ырларымдан, өздөрүнүн ырларынан элге тартуулашат, өзгөчө концерт кылабыз. Насип кылса буюрса. Анда сонун башында эле ушул жаңылыктан башташ керек болчу да. Бул жаңылыкты күткөн көрөрмандарыбыз да аябай кубанып калды болуш керек. 13 ноябрь буюрса Баткен шаарында чоң программадагы шоу концерти менен сиздин назарыңызда 30 жыл сахнада Орозбек Сапаров кайрадан ырдайт. Андыктан ырларын сагынган болсоңуз, үнүн сагынган болсоңуз, мына ушул концерттен жолугушсак болот экен буюрса. Албетте. Сонун негизи эле сахнаны сагындыңызбы? Албетте биз сахнасыз бизге кандай болсун, биз өзү Аллах Таала бизге бергенде ошол огончулукту кесип кылып бергенде, ошол огончулуктун аркасынан бир рызкы табабыз, бала чака багабыз, элдин кубулуга толобуз дегендей. Эгер бир жолдон өтүп кетип атсаң, бир соонун ыр жаңырып аткан болсо, же бир соонун инструмент турган болсо, биз ошол инструменттин жанынан кете албай туруп калабыз да. Себеби сахнасыз бизге кандай десем жашоо кызыксыз болуп калат. Анан ошо мына синтезаторду мен кошунам бар да, Миңбай акам деген. Анан ошо синтезатор алып келди, мына көрүңөр дедим. 250 миңге бул Ташкенттен келди. Бир ушунун баасы 250 миң сом. 250 миң сом. Шуну алып келди десем, бул сен мынау инструментиңден көрө мына менин кетменим кымбат дейт да. Ошол туура айтат да, себеби ар бир талантты, Аллах Таала талантты берген адамга өзүнүн ырыскы таба турган шайманы баалуу да. Дыйканга кетмен баалуу, ырчыга инструменти баалуу, сварщикке сварка кылатыган аппараты баалуу. Канча сом болсо дагы ошону сатып алат дегендей. Ошол үчүн мындай сахнаны биз эч качан таштабайбыз, өмүрүбүз акырга чейин анан насип кылганы болот го. Бирок баягы Алыкул Осмонов тирүү болгондо бизге канчалаган жакшы чыгармаларды таштап кетет эле деп китептерден окуганбыз го. Ошол сыңары мен дагы ошол жакшы обондорду жазып, өмүрүм акырга чейин элибиздин жакшы күндөрүгө кызмат кыла турган, элибиздин жан дүйнөсүгө күч кубат бере турган жакшы обондорду, чыгармаларды элиме тартуулоого даярбыз жана Кудай Тааладан сурап калабыз. Ошондой бир жакшы обондорду жазышлыкты насип этсин. Сонун кызыгып калдым. 250 миң сомдук синтезатордун жанына азыр отуруп көрүү да мүмкүнчүлүгү менде болот бекен депчи. Бир эле автоунан басып турбайбы? Ооба, ошондой. Ошондой. Эме дейт го, чабандаздын аты таптуу болсун, эгер аты таптуу болбосо, улакты алып чыга албайт да, көкбөрүдөн. Ат күчтүү болуш керек экен да. Ат күчтүү болсо, анан улакчы миң палбан күчтүү болгону менен аты начар болсо, баягы көкбөрүдөн улакты ала албайт экен. Ошо биздин атыбыз ушул да. Ушул ат күчтүү болушун кааладыбыз. Ат күчтүү болуш керек, аты күчтүү болсо, анан инструмент биягы жакшы болуп, өтө жогорку күчтүү болсо, анан биз обондорду берсек, экөө айкалышып туруп, биригип туруп, эң сонун чыгарма болот да. Анан жөнөйсүн да, ат чапкандай дүгүрөп. Сонун экен. Деги эле урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул сонун аспаптын коштоосунда Орозбек мырзанын ырларын угуп атабыз. Азыр болсо келген СМС каттарды биргеликте окуп жеткизели. Саламатсыздарбы, Орозбек, эним үнүңө береке, чындыгында сен үнүңдү сагындык, чоң рахмат, дагы бир келтирчи деп суранып атат бул жактан. Саламатсыздарбы, Орозбек мырзага ийгиликтерди гана каалайбыз. Самаркандык айылынан чоң салам айтам.
айтабыз. Биздин урматыбызга таянебиздин урматына жакшырлардан күтөбүз, эскирлерден аткарып бериңизчи. Сиздин чыгармачылыгыңызды үй бүлөбүз менен сыйлайбыз. Эфирге көптөн келип туруңузчу. Чоң рахмат деп сонун быйтыкчалар менен кооздоп атат бул жактан СМС катын. Саламатсыздарбы? Орозбек Сапаров, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биз сизди жакшы көрөбүз дейт. 22 октябрь Сыдыкбаева Эсфиранын туулган күнү менен дагы куттуктап коюусунчу. Жакшы жарнаса биз абдан кубанычта болуп калат элек деп атат бул жактан. Саламатсыздарбы дейт. Кутмандуу күнүңүздөр менен эжем Каныгүлдүн туулган күнү менен Орозбек мырза куттуктап, жакшы ыр белек берип койсоңуз аябай жакшы болмок. Кубанычтабыз деп Назар мырза билдирүүсүн узатып атат. Чоң рахматыбызды айтабыз. Рахмат. Эсфиранын да туулган күнү менен, Каныгүл айынын да туулган күнү менен куттуктайт экенбиз, дагы жакшы sunат экенбиз. Албетте ата аталган ошол туулган күн ээлери, туулган күнүңүздөр куттуу болсун. Көп жашаңыздар, оорубаңыздар. Үйүңүздөрдө береке пейиз, тынччылык болсун. Той кылыңыздар, жакшы күндөрдү көп кылыңыздар. Ошол тоюңуздарда биздин обондор жаңырып, биз кызматта бололу. Туулган күнүңүздөр кут болсун. Анан баягы Кыйна бачы сулуу сен деген чыгармабыз эскерлерден да Кыйна бачы сулуу сен деп аталган керемет ырларды түз эфирден чогурдайлы. Кеттик. Ностальгия болсун баарыбызга. Дагы ырды суратсаңыз, туулган күн ээлерин куттуктасаңыз болот. Экран астында WhatsApp номерибиз жазылып турат. Түз эфирде УТРК Баткен телеканалы Таңкы Баткен көрсөтүүсүн көрүп атасыз. Шыттарларды куттуктоосун да улантабыз. Bolboy tüngülmöp, öttü o menin günüm göp. Jüröktün tınçın getirip, jürösün ege gülmüngöp. Köngülde otun tutanıp, köngülge tolup kusalıp. O boço getmey özünden, oyundun barıp kuşalıp. Kıyna baçı sulu sen, Jürömdü elegen, jürömdü elegen, süygönüm sen elen. Жалпы туулган күн ээлери үчүн. Айтқанға даро кирбестен, ақылың менен миргепсен. Жүрөктө ыйык сырымды, жүрөсүң болуп билмексен. Түшүмө кирип күндөсен, түшүккө салдың күндөсен. Анчалык кылбай үмүткер, ачыгын айтчы сүйбөсөң. Кыйна бачы сулуу сен, Jürömdü elegen, jürömdü elegen, ak suyum sen elen. İyi de kalın. Özünden bolboy tüngülmöp, öttü o menin günüm göp. Jüröktün tınçın getirip, jürösün ege gülmüngöp. Köngülde otun tutanıp, köngülge tolup kusalıp. O boço getmey özünden, oyundun barı kışalıp. Kıyna baçı sulu sen, jürömdü elegen, jürömdü elegen, süygönüm sen elen. Kıyna bacı sulu sen, jürömdü elegen, jürömdü elegen, ak suyum sen elen. Jürömdü elegen, ak suyum sen elen. Ay ay ay. Сонун Рахмат. рахмат
рахматыбызды айталы. Мына ушундай кыйнабачы сулуу сен деп аталган кереметтер ырдалууда Орозбек мырза ушул жерде эле жуп кылсак кандай болот? Анан көпчүлүк көрөрмандарыбыз бул жактан издеп келем деген ырыңызды суранып атат. Бара келди дейт. Дал ушул эски ырлардан аткарып берсинчи, бизге аябай эфир жагып атат. Сонун Орозбек мырза ишиңе ийгилик каалайбыз дегендер аябай көп экен. Рахмат. Ошолордун баарына жакшы жооп болуп, андан соң туулган күн ээлерин биргеликте куттуктайбыз. Албетте. Кайсыларда? Өркөп өзү 200 Биз баарын жакшы көрөбүз. 265 оон жазган экен. Анан ушундай эфирге келгенде ырда дегенде эле кайсын ырдасам экен деп туруп калам да. Тамчыны ырдай берейин, тамчылар. Ооба. Тамчыны анда эмесе чогулгабыз. Сиз болсо СМС каттарды жазганды унутпаңыз. Биз Таңкы Баткен көрсөтүүсүнүн түз эфиринде аны сиздин жакындарыңызга жеткирип берүүгө ар качанда даярбыз. Тамчы колдоп турабыз, чогулдайбыз, чогуу бийлейбиз. Таңкы ырыскыны, таңкы маанайды чогуу ачып алалы. Түз эфирден Maga süyemdir Kayra gelsen canıma Geçiribes mine çaçan Geçiribes kuday kalam İşen maga süyemdir Kayra gelsen canıma Geçiribes mine çaçan Geçiribes kuday kalam Tamçı tamçı tamçılay Gözlerimdün yaşları Tamçı tamçı tamçılay Yüreğimdün yaşları Tamçı tamçı tamçılay Gözlerimdün yaşları Tamçı tamçı tamçılay Yüreğimdün yaşları Aldım ay elestedim Senin tuğan günündü Bergen elim delek kılıp Özün sügön gülündü Göz aldım ay elestedim Senin tuğan günündü Bergen elim delek kılıp Özün sügön gülündü Tamçı tamçı tamçılay Gözlerimdün yaşları Tamçı tamçı tamçılay Yüreğimdün yaşları Tamçı tamçı tamçılay Gözlerimdün yaşları Tamçı tamçı tamçılay Yüreğimdün yaşları Yüreğimdün yaşları Gözlerimdün yaşları негизи чыгармачылыкта ырлар деле өзүңүз деле картайбайт деген нерсеге ишенесизби? Албетте. Кечеге эле Орозбек мырза ырдап аткандай сезилип атат деп бул жактан бир көрөрманыбыз жазылыптыр. Ошондой окшойт. Сага. Эми көп жерде суроо берип калышат да, эмнеге караган эмессиң? Ооба. Бир азыр 25 жыл, 30 жыл тойлорун өткөргөн балдар көрүп калат дагы. Үйлөнгөнүмдө ушундай элең, азыр да ушундай экенсиң деп калат да. Анан суроо беришти, эмнеге мындай? Эми билбесем, эми жараткан Алла Тааланын берген түсү, берген келбети экен. Анан мен өзүмчө мынтип ойлойм да, адам бирөөгө жамандык санабаш керек да.
Kimdir бирөөгө жамандыкты санаса, жамандык кылса, же бакылчылык кылса, же кызганса, же бир жаман бир ойлордо боло турган болсо, ошо өзүнүн жүрөгү кыйналат да. Өзүнүн ошон үчүн бирөөгө жамандык санабап, жакшы жаша, туура жаша, жакшы мамиле кыл, анан жүрөккө этият кыл. Таза сактасаң, сенин жүрөгүңдө тынчтык болот. Жүрөгүң тынч болгон болсо, сен эч качан жүрөгүң да картайбайт, дилиң ак, көңүлүң таза, бактылуу өмүр сүрөсүң да. Ошон үчүн сыры ошондо таза жашоодо, жүрөккө этият кылууда. Айтпайсызбы, биз аны ырчылар өзүбүз түшүнүп алабыз, ырчылар аны жеке мындай өзүбүз билебиз, жаштыктын сырын деп койсоңуз деле болот экен. Келген ысымыз каттарды барактай турган болсо, Корозбек мырза мындай деп аябай көп келип атат, баарын окуганга аракет кылып көрөлү. Саламатсыздарбы дейт, фамилия атын айтып куттуктап коюп да, бир видеого тарта албадым да, өтө сондурдап жатат дейт. Садыкбаева Эсвираны бир куттуктап койгуңузчу өзүңүздүн оозуңуз менен. Садыкбаева Эсвира кардашыбыздын туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрү узун, ден соолугу чың болсун. Ата энелери, эли журту, ака, ука, тууган уругу менен бактылуу өмүр сүрсүн. Кут болсун туулган күнүңүз. Тартылганга жетиштиңиз деген ойдобуз. Саламатсыздарбы дейт, 2000-жылдары 5 студент элек дейт. Гүлназ Баткендик курпалашым сиздин кассеталарыңызды таап келип дейт. Жатаканада баары сиздин ырларыңызды ырдайт элек дейт. Жалпы группабыз менен салам жолдойбуз. Кадамжайдан Чынара деп билдирүү катты узатып атат. Караңызчы, 2000-жылдары деп атпайбы? Чынара же чын эле 2000-жылдары көргөндөй, ошол кассеталардан көргөндөй эле жаштай турабы? Орозбек мырза, ошо комплимент эле жаза койсоңуз болот. Саламатсыздарбы, мен сүйгөн жигитим Саттар акемдин бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Лейлек районунун Кулундайлы Орозбек мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз, дагы ырлардан күтөбүз дейт. Туулган күнү эсин куттуктайбыз. Саттар мырза. Саттар мырза, туулган күнүңүз кут болсун. Өмүрлүү болуңуз, сүйгөнүңүз менен бактылуу өмүр сүрүңүз, бар болуңуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, Орозбек Сапаровдун ырларын дайыма угуп турабыз, эч тажабайбыз, бар болуңуз дейт. Кандай сонун, Саламатсыздарбы, өнөрүңүз өркүндөй берсин. Эми чыгармачылыктан кетпеңиз. Биз сизди дайыма курбуларга атап, ырдап койчу бир чоң рахмат дейт. Үнүңө береке деп атат бул жактан. Рахматыбызды айталы. Саламатсыздарбы, Орозбек аке, тойго чыгып атасызбы? Концертиңизге сөзсүз барабыз дейт. Рахмат, келиңиздер, күтөбүз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Менин сиңдим бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап, Орозбек Сапаровдун жакшы ырларынан ырдатып койгулачы, чоң рахмат деп бул жакта сүрөт менен кошо салган экен. Караңызчы. Өмүрүңүз болсун, рахмат. Сөз түрдө алдыда жаңыра турган ыр, бир гана дал ушул туулган күн ээлери, жакшылык ээлери үчүн болсун. Саламатсыздарбы дейт, УТРК Баткен телеканалы, сиздерге чоң рахмат. Орозбек байкенин ырлары менен чоң ойдукко черкен дейт. Кыргызымдын дайыма тойлору болсун, тойлор ушундай байкелерисиз өтпөйт го дейт. Менин тайенемдин болуп өткөн туулган күнү менен куттуктаймын. Тайенемди яман сагындым дейт. Ошолорго ардап, Орозбек Сапаров, сиздин ырларыңыздан күтөбүз, чоң рахмат дейт. Караңызчы, сиздин ырларыңыз менен чоң ойдукко чиркен дейт. Кадамжайга дагы концерт коюп кетиңизчи, чоң рахмат дейт. Бул жактан Айдаркенге салам, Айдаркенге концерт коюп кетиңизчи дегендер көп экен. Мен Орозбек мырза, сиздин ордуңузда болгондо жер аралап эле концерт коюп жүрмөкмүн да негизи. Эмне үчүн сиз бул нерсени элдин суранычын же калуу болбой атабы, же бошобой атасызбы, эмне себеп болуп атат? Сиз бүтүн республика боюнча деле концерт койсоңуз, бүтүндөй эл чыгармачылыгыңызга суусаган эл кирет сиздин концертиңизге деп ишениктүү айта алабыз. Ошол туура. Мен бир убагыда ошондой бир жогорку тепкичтерге жеткенмин да, ошол тынымсыз аракет, тынымсыз чыгармачылык менен алектенип 2005-жылдары ошо жылдары сен дейт, анан айтып калышат да, ошо жылдары сен Бишкекке кеткениңде, анан азыр мына антип жүрөт эдең, анан мындай болот эде, анан 570 тээ болот элең деп көп айтып калат да. Бирок ол нерсегечи, ол нерсеге Аллах Таала насип кылган болсо барасың да. Бизге Баткенге кызмат кылуу насип кылып, Баткендин ашы, наны, тузу буйруп турган болсо кайка барабыз? Баткенге кызмат кылып атабыз. Анан насип кылса борбор шаарларда да кызматты кылабыз. Мен буга чейин өзүм бир аракет кылбадым. Чубак Сатаев бир да концерт берген эмес экен.
бир да килип тарткан эмес экен, бирок ырлары азырга чейин элдин жүрөгүдө жашап келет да. Ошондон арда эми азыр суроолор көп болуп атат. Мен ушу Бишкекке бир концерт берейин деп канча 1-2 жылдан бери максат кылып, Аллахымдан сурап, насип кылса коёюн деп максат кылып жүрөм. Кудай кааласа анан адам ошол нерсени кыламын, мен баары аткарамын деп аракет кылсаң, ошо ийгиликке жетесиң да. Ошону Бишкекке коёюн деп атам деп жүрөм, бирок насип кылган кийинки жылдарга эми о бир чоң күчтүү даяргерлик керек, анан финанс жактан финанс керек, даяр болуш керек. Анан жакында балдар чалып атты, азыр Ошко драма театрга концерт уюштурсак кандай болот, макулдугуңуз барбы деп. Анан мен айтты, мына жерде азыр продюсер балдарым бар, эми администраторлорум, ошолор менен кеңешейинчи, анан айтам дайын дедим, насип кылса Ошко беребиз. Анан Кызылкаядан суранып атат, Кадамжай, Айдеркен бир айланып концерт койсомбу деген. Биз калабыз, Орозбек мырза, сиз Баткенге койбой, Ошко же Кадамжайга башка жакка кетип калбаңыз. Биздин өзүбүзгө биринчи коюп кетесиз. Биринчи Баткенге Кудай кааласа 13-ноябрь баарыңыздарды ошо концерттен күтөбүз, келиңиздер. Өзгөчө жандуу үн, анан телевизордо айтып калат го. Бизде Өзбекстан көп көрөм, мен Өзбекстан тартаттан jonli qo'shiqlar aytiladi, ana fonogrammadan foydalaniladi deganda biznikida da fonogramma kichkina aralashadi, biroq ko'nasi jonli un bilan irdab sizlarni bir quvontirib esaldiramiz degan maqsadda turamiz. Сонунанда бул күндү мен жана мен сыяктуу дал ушул ырыш кооздору ошол күндү концертке кеченде барып, буйруса жакшы бир ырлардан рахат алып кетет деген ишеничтебиз. Анда эмесе Орозбек мырза программабыздын соңунда жакшы бир ырга кезек берели, андан соң келген ысмас каттарды окуп, биз сиз менен коштошобуз. Рахмат, тойлорго жакшы күндөрүңүздөргө кызматта болобуз, анан тышкары дагы биз менен байланышам деген бир концерт боюнча, башка боюнча байланышам десеңиздер, телефон номурду айтып коеюн, ошо көп сурап калышат. Интернетте дагы жок эч жерден тапсыздын, дарегиңизди таппай атабыз, каерде жашайсыз, каяктасыз, көрүнбөйсүз деп эле калышат да. 0558 77 0903 WhatsApp номерибиз, ушуну кайрылсаңыздар боло берет. Азыр сиздерге Махаббатым сен элең деген чыгарманы жаңыртабыз, кабыл аласыздар. Махаббатым сен элең деп аталган ырды кабыл алып коюңуздар. Түз эфирде Баткен телеканалында Орозбек Сапаров керемет ырларын тартуулап турган кечизге кеттик. Эй деп туралы. Canımdan alısla gitsin, seni de yaşay derim. Caz gülüm sen elin, bir özünde sağınlar elin. Canımdan alısla gitsin, seni de yaşay derim. Caz gülüm sen elin, Mахаббатым sen elin. Canıma kubat vergen, Mахаббатым sen elin. Yüreğim büyülegen, Mахаббатым sen elin. Canıma kubat vergen, Mахаббатым sen elin. Yüreğim büyülegen. Bulutlardan izlep gelem, özüne men tazim etem. Ak yüzüne soğuklanır, sen için men ırday verem.
Бул жакта көрөрмандарыбыз билеттин бааларын, анан билет кайсыл жакта сатат деп сурап баштап атпайбы? Орозбек мырзага кандай жооп беребиз? Билетти бүгүн чыгарабыз. Кудай кааласа насип болсо азыр барып билеттерин чыгарам, баннерлерди чыгарам, анан Баткендин бардык салам радиолорго бардык реклама кетет. Анан билетти ошо Маданият үйүнүн кассасынан алсаңыздар болот. Бирок билетти 1-2 күндөн кийин аласыздар. Азыр даярдап чыгарайын, кассага тапшырам, анан ала бересиздер. Эки жолунан концерт берчүлөгө элдери саат 6-нан 8-ге чейин, 8-ден кайра 10-го чейин. Ошондой деле бергенге даярсызбы? Daярбыз, Кудай кааласа, даярбыз. Анда сонун билеттерди ойлонбой 2 сеанска алсаңыз дагы болот экен. Саламатсыздарбы? Кадам жайдан салам. Орозбек Сапаров байкеге ийгилик каалайбыз дейт. Ырлар аябай сонун, дагы да ырлар жаздырсын, ырларынан ырдатып коюңузчу, чоң рахмат деп атат бул жактан. Сөзсүз. Саламатсыздарбы? Жакшы маанай тартуулап жатасыздар. Балалыгымды эске салдыңыздар. Орозбек байкеч, сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Баткен телеканалга да ийгилик каалайбыз дейт. Лейлектен салам. Лейлекке концерт койбосоңуз болбойт эми, ушунча болду дейт. Насип болсо коебуз, албетте. Мени да окуп койгулачы дейт. Саламатсыздарбы? Орозбек Сапаровдун ырларын уксам эле жаңы келин убагым эсиме түшөт. Биз жаңы баш кошконубузда Орозбектин кассетасын көп укчубуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Биздин Айдар Кенге да келип концерт коюп кетиңизчи. Шашып барат элем го чиркин деп бийлеген быйтыкчалары менен кооздоп атат. Рахмат. Планда жого да эми Кадамжы, Айдаркен, Лейлек полный бардык айланат окшойбуз. Киргиздиңиз. Болбосо бири-биринен өтүп таарынып калышат, Саламатсыздарбы? Орозбек мырза, жигитим Асылбектин атын атап туулган күнү менен куттуктап коюңузчу, чоң рахмат. Орозбек мырза, сизге ийгилик каалайбыз дейт. Рахмат, бар болуңуз Асылбек. Өмүрүңүз узун болсун. Урайым Колов дейт, Нурелдин 10 жашка чыгышы менен куттуктап, Орозбек Сапаровдун ырларынан тартуулап коюңуздарчы, чоң рахмат дейт. Ырдатып эле койгулачы, чоң рахмат дейт. Малика деген ырыңыз бар беле дейт. Бар. Ошол ырыңыз деле бар экен. Саламатсыздарбы? Ырлары сонун, өмүр деген ырларынан ырдап берсинчи, чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүн менин келинчегимдин туулган күнү, аты Гүлнур, куттуктап Абдуламид деп билдирүүсүн узатып атат, чоң рахмат. Мына ушундай СМС каттардын жалпысына рахматыбызды айталы дагы. Келиңиз, жыйынтыктоодон алдың, жакшы бир ырыңыздан ырдатып, андан кийин жыйынтыкталы. Ушунча келген СМС каттардын жалпысына сиз бизди дал ушул облус аймагынын кайсыл жеринен көрбөңүз, күн сайын эртең мененки убактыңызды дал ушул УТРК Баткен телеканалына бөлүп, таңкы Баткен көрсөтүүсүн дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Маанайыңызды мына ушундай керемет таланттар менен эң мыкты деңгээлде көтөрүүгө биз ар качан да даярбыз, Даярбыз. Орозбек мырза, сизге ийгилик каалайбыз дагы бир рет жакшы ырыңыздан суранып жыйынтыктайлы. Кайсырдыр да берсем экен деп турсам, азыр Малика деп калды. Маликаны да берейин. Малика деген чыгармабыз. Сөзү бону өзүмдүкү. Кайсы Маликаны көрө калып, ошол кезде ырдап салдыңыз эле. Эски сүйүүнү эске салабыз. Кеттик. Seling Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Mahabbatın saltanatına alıp bara taşık dilimiz. Aşk lazzatın sesbes gönül, sen bol bosun Malikam. Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Malikam, 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 İzlep taptım seni car.
Yüzünüzden ay uyalar, yıldızlar dağıda. Sensiz tünüm jarışpastır, sen bolbosun malikam. Yüzünüzden ay uyalar, yıldızlar dağıda. Sensiz tünüm jarışpastır, sen bolbosun malikam. Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Mahabbatın saltanatına alıp arar aşık dilimiz. Işk zatın sesbez gönül, sen bolbosun malikam. Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Malikam, 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 İzlep taptım seni car. Маликалар үчүн кереметтер болду. Чындыгында ырларыңызды угуп отуруп, сизди кетирип эле кечке чейин ырдатсак деле аздык кат. Бул жактан көрөрмандарыбыз сизди издеп атат, өмүр, анан издеп келем деген ырларын аткарып берип койсунчу деп. Так ушул эки ырдын айырмасы барбы же бир эле ырбы? Издеп келем анан өмүр деген ырыңыздын. Эки башкарбы же? Эки башка. Өмүр деп баягы мен айтып атабы, Али Валердаган ырды айтып, өмүр. Сиз ошону ырдап жүрөт белеңиз негизи? Жок, бул башка бир ырчынын ыры, анан аны Али Вали ошол ырчылардан сурап алып, анан аранжировкалап ырдап өтө жакшы чыкты, ийгиликтерге жетти го. Али Вали деген шакиртибиздин ыры болот. Сиздин шакиртиңиздин ыры. Биздин шакирттер болот. Аны сиздер ырдап көрдүңүз беле негизи? Жок, мен ырдабадым. Ырдап көрбөдүңүз. Ошол ырды дагы сурагандар көп болуп атат. Бул жакта мен кайсылыр экен деп таң калып атпаймынбы? Негизи чоң рахмат, атайын убакыттарына келип бергендигиңиз үчүн, мына ушул төрүбүздүн көркү болуп, жалпы эртең менен таңкы саат 8ден баштап көрөрмандарыбызды ойготуп, аларга таңкы энергияны, таңкы маанайды эң жакшы деңгээлде берген Орозбек Сапаров, маданияттын мыкты кызматкери, ырчы, обончу, аткаруучу, керемет хит-ырлардын жаратуучусу бүгүн биздин студиябызда мейманда болду. Эми аз гана убакыт болгондо мен сизди издеп келем деген ырды ырдатмакмын, бирок эмки эфирге сактап коелу бул нерсени. Концертке сактайбыз, эфирге сактайбыз. Эмки эфирге буйруса, дал ушул сиздин концертиңизге жакындагы эфирлешип, биздин көрөрмандарыбызга түз эфирден сиздин билеттериңизди ойнотобуз алдыңкы орундардан. Анда ийгилик каалайбыз. Келиңиз, эркин микрофон узатайын. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар эли журтум. Баткенибиз, Кыргызстаныбыз, бүткүл аалам тынчтык болсун. Ар бир үйдө жакшылыктар болсун. Сиздер менен ушундай эртең мененки сиздер менен баарлашып, сиздер менен чыгармачылыгыбызды бөлүшүп, сиздер менен жолукканыбызга, саламдашканыбызга Аллахка шүгүрлөр айтабыз. Бар болуңуздар амандыкта, концертибизден жолугушканча, тойлордон жолугушканча, жакшы күндөрдө жолуга берели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, саламатта калыңыздар. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Концерттен жана ушундай жакшы эфирлерден учурашканча дейбиз. Орозбек Сапаровго рахматыбызды айталы. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча күнүңүз көңүлдүү улансын. УТРК Баткен телеканалынан эч кайда которбоңуз. Биз сизге пайдалуу гана маалыматтарды бергенге ар качанда даярбыз.